35 жаштамын. 17 жыл Россияда иштеп, ата-энемдин үйүн салып, бузуп туруп жаңы салып, бүт условияларын барын түзүп, инилеринде окутуп, аларга участок алып берип, үйүн салышып, үйлөнтүп, бирок азыр өзүм үйүмө батпай калдым. Мен азыр эми кереги жок экенмин. Эми кайра мигрант болуп, кайра Россияга кетип бардым. Эже ата-энем ушу мага боору оорубаптыр. Кызым күйөөгө тий, өзүң жашооңду улант, өзүңдүн жашооңду кур деп айтпаптыр мага. Азыр мен үчүн мигрант болуп кайра Россияга барыш оор. Мен мурдагыдай дүңгүлдөп иштей албайм. Азыр ушунчалык жан дүйнөм талкаланып, ичим ачышып, ушунчалык ыйлагым келип, депрессияга түшүп кыйналып атам. Урматтуу ата-энелер, өзүңөрдүн мына кызыңар 18-де болсо, силер примерно 40-тасыңар да, 45-тесиңер. Жап-жаш туруп, эмнеге өзүңөрдүн милдетиңерди өзүңөрдүн балдарыңарга, улуу балдарыңарга жүктөйсүңөр? Эмнеге ушул улуу балдарыңарды аябайсыңар? Деги эле эмнеге балдарыңарды аябайсыңар? 25 жашка чейин, 22-ңөр ушу балдарыңар чоңойгонго чейин эмне кылдыңар? Ай, кызым, өзүңө үй ал, өзүңө дебейсиңерби? Кыз балага колдоо керек да негизи. Эркек бала болсо эчтеке болбойт экен, ал жашап кетет экен. Кыз бала жалгыз көчөдө калган бул кыйын кыз бала үчүн. Өзүңөрдүн милдетиңерди, өзүңөрдүн жашооңорду той балдарыңар иштетип коюп деди Россияга мигрант кылып окутпай эле тойго кантип барасыңар тойго, балдарыңарга акча салдырып алып, кийинип алып, шуба кийип алып кантип барасыңар? Балдарыңардын жашоосун ойлобойсуңарбы? Ой, той өлүп кетсин. Ал 1 сааттык эле, 5-6 сааттык эле жыргалчылык. Ассаламу алейкум достор, кандайсыздар, амансыздарбы? Бир жүрөктөн силер менен сүйлөшөлүчү. Ушул азыркы кыздын видеосун көрүп, көпчүлүгүңүздөр өзүңүздөрдү балким көргөндөй болгондурсуздар. Москвада так сапардар көп, бирок татыктуулары аз. Биз сиздерге эң татыктуу болгон так сапарды сунуштайбыз. Белес парк. Такса паркынын проценти болгону 1%. Бул парктын эң өзгөчөлүгү электронный путеводителерин өздөрүнүн айдоочуларына берип жатат. Сиз дагы парковой самозанятый болуп Белес паркта иштесеңиз, анда сизге дагы электронный путеводителерди берет. Баса, путеводитель алсаңыз 2%, без путеводитель 1%. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Кисарт жана башка документтер. Андыктан келиңиздер, иштешели. Мен эле жашоомду айтып койду го депчи. Өтө көп эжелерибиз, бир гана аялдар эмес, вот эркектер деле ушундай иштеп барып, Кыргызстанга барып, эч нерсеси жок кайтып келип, кайрадан эле иштеп жүргөн акелерибиз бар, досторубуз бар, мисалы үчүнчү. Жаш балдар мигрант болуп келет, мектепти бүтөт, паспортту алат, всё, ата-энеси айда Россияга досторун деле жүрөт, сен эле кетесиң деп айда берет, мисалы үчүн көпчүлүгү. Мисалы үчүн мына мен өзүм деле 16 жашымда Москвага келгенмин. 16-17 жашымда. Мен деле кыйынчылыктардан келгем, конечно. Бирок баягы жаш бала, эгерде жаш балага мындай ата-энеси болбосо чоң үстүнөн чоң инсандар совет берип, колдоп, сен мындай кылышың керек, азыр пока сага эрте ал жака барганы деп айтпаса, эми жаш кезде сен ой жүгүртүң башчы болот экен да. Досторуң бардыгы Москвада жакшынакай сүрөткө түшүп, интернетке коет, бир туугандарың Москвада Кремльге барып сүрөткө түшөт, торговый центрлерде чыгып кийинип сүрөткө түшүп, WhatsApp болуп коет, же болбосо Instagramга болуп коет. Ошолорду көрүп отуруп анан кийин, Москва деген ушул турбайбы? Ушундай барыш керек экен да, иштеш керек экен да. Десин, эмне иш кыласың, кандай жумуш кыласың? Вообще кызык эмес да, биринчи жаш кезиңдечи. Анан орусчаны да билбейсиң. Мен лично өзүм келгенде вообще 0 да нет болду. Билбейм эч нерсени. Эл дарбыйса кошо арбыйт деп мен да келгемин. Өтө кыйналганмын да. Мен башкача элестетип келгем да, биз жыргай экенбиз да, иштейм деп кетесиң, бирок иш оюңда жок да. Жыргайт экенбиз да деп эле келгенден кийин жашоошу. Бир квартирада ошончо адам жашайсың болмалда. Азыр деле бар.
Анан кийин не? Орусчаны билбесең сен не? Кыйрат бир жумуш кылат дейсиңби? Колума шпыргы менен баягындай сабак берип койгон, шпырып уборкада жүргөнмүн. Ондо дагы 2-3 күн иштеп, ал жерден дагы жашын жетпейт мун деп билип калып, Подмосковага чоң балдар менен стройка иштеген кеткен, мисалы үчүн менче. Стройкада иштеп кыйналып 16-18 чыга элем да точно. Чоң балдар менен теңме-тең иштеп, подсолнук болуп иштегенмин. Орусчаны билбейсиң, жашың жетпейт, кызыгып келип алгансың. Өтө неме кылганмын да. Жилет эткенмин да, вай депчи. Кийин барып үйрөнүп кетесиң. Ошол сыяктуу эле азыр мисалы үчүн Россияга, Москвага келелек жаш балдар болсо, ошол эле азыр тем более интернеттин заманы. Достор Инстаграмга кирет, Одноклассникке кирет, видеолор алып коет, кызыгат. Ошол кетем десе ата-энесине деле жагат да, кете бер, бар иштейсиңдер депчи. Ошого кызыңарды, жаш балаңарды мектеп бүткөндөн кийин сразу эле акча тапканын үйрөтпөстөн, колдон келсе поддержка берип, ата-эненин милдети да булчу. Төрөтүп койдум болду. Мен сени төрөттүм, эми сен мени бак деген түшүнүктөн алыс болуп, балдарыбызды, кыздарыбызды, мисалы үчүн мен өзүм ушул азыр кыйынчылыкты көрдүм, Москваны көрдүм, жашоону көрдүм. Менин балам мага окшоп кыйналбаса экен деп мен ниет кылам да. Мен баламды, кызымды Кудай кааласа окутам деп ниет кылып жүрөм да. Себеби алардын мага окшоп кыйналып уборкада иштешин каалабайм да. Ушул эле сыяктуу ата-энелер өзүңөрдүн балдарыңарды бир жакшы окуткула, тилге басым жасаткыла, үйрөнсүн англис тилин, үйрөнсүн корейский язык үйрөнсүн. Иш болбосо диплом алып бере албасаңар дагы жаш кезинен кичине акчаны кетирип курстарга жазып тилдерди үйрөтүп койгула. Тил билип алсын, ич болбосо тил билип алсын, кетсин Европага кетсин, Кореяга кетсин, Америкага кетсин, башка мамлекеттерге кетсин. Бир эле ушул Москвага жабышып туруп албастан башка мамлекетке да аракет кылгыла. Я шартың жок болсо, ич болбосо орус тилин үйрөтүп, орусчаны биргизип анан жөнөткүлө мисалы үчүнчү. Анан кийин көпчүлүк ошол могул кыздагы өтө бир жүрөктөгү маселени айткан, той деп. Мисалы үчүн бул жакта айлык алат, айлыгынын 3-төн 1% кемин өзүнө алат, квартплатаны алат, жебичегин алат дагы, калганын ата-энесине жөнөтөт. Ата-энеси не кылат? Эми топтогон ата-энелер дагы бар. Топтоп иштетип бир нерсе кылып берейин деп. Бирок көпчүлүгү баласынын айлыгын как өзүнүн айлыгындай, бул бизге келип аткан ушул кандай десем, продуктабызга, күнүмдүк жашообузга кете турган акчадай деп туруп, эконом кылышып ошонун бардыгын иштетип жүрөт да. Ой, менин балам бөтөн элде, бөтөн жерде кыйналып иштеп жүрөт. Ал жерде өлүп калышы да мүмкүн. Канча деген өлүп кетет мигранттар мисалы үчүн иштеп атып. Авария болуп, бу болуп, балдарым иштеп атат, кыйналып атат. Дагы не? Ошол балам эртеге келгенде бир нерсеси болсун деп эконом кылып, баласынын акчасын проптасына кылып, калганын бекитип коюп, поддержка бериш керек да. Поддержка берип, анан кийин ошол келгенде бир нерсе кылып бериш керек да. Жок, көпчүлүгү ата-энелер салган акчаны салгандай шытыр кетирет дагы. Айлыгың жетелекте, айлыгың күнүң келелекте, балам акча саласынбы деп уже чалуулар, смстер келе баштайт баласыначы. Эптеп айлыгын алат, задержка болуп калса, не болдуң айлыгың, не болдуң деп бечара баласынын жүрөгүн эзип, сыгып, инфаркт кылып, жөнөтпөй калса сөгүп, урушуп, мен сени баккамын, мен сени андай кылганмын, мындай кылганмын деп төрөгөндөн бери, баккандан бери милдет кылып, жүрөгүн сыгып, езип, канын соруп, баягы бөтөн жерде жүрсөң жаман да. Бул ата-эненин сөз, пайда бир сөз, ширин сөз, балам жаның аманбы, кыйналбай атасың деген сөздөн зар болосуң да. Ончу жок. Акча салып айтасың, андай кылып айтасың, мындай кылып айтасың. Көп айтат, бечара мигранттар ушинтип кашагандар бар да. Сал
болды. Саласын жоқ болады. Анан ошол мына кыз айткандай барсаң ешнерсе жок. Анан кайрадан Москвага келесиң. Мен өтө көп тааныштардым билем. Мен болду, Москваны жыштырдым. Эми келбеймин деп кетет дагы 1 ай. Ашып келсе 2 айдан кийин, бой кетип атса 1 жыл эптеп намыстын күчүнөн жүрөт дагы кайра келет иштегени. Не болду? Ушундай болуп атат бияка деп келет да. Ошого мен эми главный ата-энеден да көп нерсе көз каранды да. Ата-энелер балдарына, өзүнүн канынан жаралган балдарына өтө чоң поддержка бериш керек да. Өтө чоң. Кандай поддержка? Бөтөн жерде жүргөндө жакшы эки ооз ширин сөз сүйлөп, балам амансыңбы? Жаның аманбы? Акча колдун кире жерге кирсин, өзүң аман бол, өзүң тынч жүр балам деп сүйлөп койгон сөзү алыста жүргөн мигрант үчүн алтындан кымбат нерсе да. Онтпайт да биздикилер. Не болдуң, акча саласыңбы? Не болдуң? Элдин балдары ондай кылтат, элдин балдары мындай кылтат деп баласын чүмчүтүп. Жок. Молодец деме, азыркы ушул жаштар мигрант болуп жүргөндөрдүчү. Өздөрү үйлөнүп атат. Өздөрү калың акча кылып атат. Өздөрү тойду кылып атат. Мына кыз, карындаштарыбыз деле Москвада. Энесине жардам берип атат. Апасынын кийимин алып берип атат, атасынын машинасын алып берип атат. Кыскасы бардыгын кылып берип атат да бечараларчы. Биякта оңой эмес да, мына документ маселелери ошончо кыйын. Москвада жүргөн балдарыңарга кичине болсо дагы боруңар уруп, поддержка берип койгула. Мына кыз бекерден бекер айтып чыккан жок да. Өтө көпчүлүктүн ичиндеги сөздөрүн айтып чыктыр да. Мен да гана айтып атам. Балдарыңарга поддержка бергиле. Салган акчасыны шытыр эле мончок баягы жигине үзүлсө төгүрүп кетет го. Ошондой кылып эле иштетпестен кичине бир боруңар урусун. Акыры силердин балаңар го, каныңардан жаралган бала го. Ошол туугандар. Ишенбесеңер, мына комментарийга жазат азыр. Бардык өзүнүн армандарын жазгыла туугандар. Канча жылдан бери Москвада жүрөсүздөр? Кандай арманыңар бар? Кандай максатыңар бар? Жазгылачы комментарийга бир барлашалы.